Негизи акыркы убакта жакшы иштер жасалып атат, өлкөбүздө чоң өзгөрүүлөр бар, бирок бир эки маселе бар тактоо иретинде. Доктор Гүлшар Шериевна, мына Баткен областында Ак Татыр деген айыл өкмөтүбүз бар. Ошол жерде Рават айылында мектеп бар. 1977 жылы 47 жыл мурда курулган. Ошол жөнүндө маалыматыңыз барбы? Рабатка баргам, бир нече жолу көргөм, ал мектеп менен тааныштыгым дагы бар. Булар приоритеттик тизмеде салууга жана реконструкцияга дагы берилген. Мен сизге бул боюнча өткөндө да кайрылдым эле, кат жүзүндө маалымат берем дедиңиз, бирок маалымат келген жок. Ошол себептен кайрадан сураганга туура келип атат. Ушул мектеп качан жаңыланат? Бул мектеп боюнча азыр өтө ыкчам салына турган мектептердин тизмелери бар. Ошол мектептердин катарында бул мектептер да бар тизмеси. Бакыт Эргешевич, өзүңүз сизден суранам, ушул көзөмөлгө алып 25 жылга бюджетке киргизип берсеңиз, анткени 47 жыл болуп тур да. Чындап эле авариялык абалда, мына биздин урматтуу министрибиз өзү барып көрүп келиптир. Ушул мектепти 25 жылы бюджетке киргизип жаңылап берсеңиздер.